Кутманды кушубак күнүңүздөр менен, кымбаттуу биздин мезгил жакымдары, мультимедиалык борборубуздун окурмандары. Бүгүн биз кино тууралуу сөз кылмакчыбыз. Кино. Бул сөздү укканда ойго эң биринчилерден болуп эмнелер келет? Кооз жерлер, күлкүлүү окуялар, балким актерлордун мыкты чеберчиликтеги аткарган оюнубу? Негизинен кино баарыбызга эле жагат. Бирок кино эл алдына чыгаардан мурун канчалык кыйынчылыктарды кечип, эмне деген электен өтөөрү көпчүлүккө белгисиз. 1-2 сааттан турган көрүнүштө абдан чоң маани маңызды чагылдыруу өтө деле оңой олтоң иш эмес. Дал ушундай кинолордун бири биздин Бабыкчы шаарыбызда тартылып, ал кинодо мен Муратов Алихан башкы рөлдө ойнодум. Анда эмесе ошол кино тууралуу дегеле кино тартууда кандай окуялар орун алды? Бардыгын сиздерге баяндап бермекчимин. Бул көркөм фильм негизинен окуучулук күндөр жөнүндө болуп, анда шаардык көйгөйлөр да чагылдырылган. Жана эң башкысы, бул фильмдин окуучулар үчүн тарбиялык мааниси дагы өтө чоң болуп эсептелинет. Алгач бардык кинолор сыяктуу эле киного кастинг жарыяланды. Ал кастингке шаардагы 10 мектептен окуучулар келишип, алардын ичинен 2 окуучу башкы ролдорго өттүк. Жана эпизоддорго тартылуу үчүн дагы окуучулар алынды. Андан соң тартылуу күндөрү башталды. Менин тасмадагы каарманым катардагы эле сүйүп калган окуучу экен. Биринчи эле күнү аба ырайы тартуу үчүн ыңгайлуу болуп, бизге жолдо болгон окуяны, тактап айтканда, жол кырсыгын тартууга туура келди. Бул жерде мен эч нерсеге маани бербей музыка угуп бара жаткан кызды куткарып калышым керек эле. Ушул окуяны тартууда бизде кыйынчылыктар жаралды. Анткени окуя эртең менен окуучулар мектепке бара жаткан учурда тартылгандыктан, автоунаалардын көптүгү бизге тоскоолдук жаратты. Бир эле кадрды тартуу үчүн канчалаган дубльдар керектелип, көп убакыт сарпталды. Бирок бардык кыйынчылыктарга карабастан биз бул эпизодду аягына чыгардык. Кийинки эпизоддо сабакка кечигип келгендигим үчүн эжейиме шултоо кылып башыма кирпич түсүп, эс тутумумду жоготуп койдум деп жалган айтышым керек болчу. Оба, күлкүлүү угат. Бирок кино ушунусу менен кызык экен да. Кинонун дагы бир кызык шери күн сайын жаңа жүздөр менен тартылгандыгы. Аларга эмне кылышты үйрөтүү дагы аябагандай оор болду. Мен сиздерге азыр кинонун эң оор жана эң күлкүлүү жерлерин айтып бердим. Мындан башка толгон токой кыйынчылыктар да кездешти. Дагы башка актерлордун бөлүктөрү бар, жана дагы монтаж иштери. Алардын баарын айтып бүтүрө албайсың. Негизинен кино тартуу үчүн баштан көптөгөн кыйынчылыктарды өткөрөт экенсиң. Бирок бардык кыйынчылыктар артта калып, кино тартылып бүттү. Жана эл алдына тартууланды.